Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала жер бетине эки түрдүү жаратылыш жараткан. Кээ биркилери жансыз, кээ биркилери жандуу. Жансыз жаратылыш биз көрүп турган ааламдагы нерселер. Алардын жашоодо максаты дагы жок, кыймылы дагы жок. Эч нерсеси жок. Таштап койсоң жата берет, алып койсоң көтөрүлөт. Ошондуктан бул ааламдын өзгөрүүсү, бул ааламдын оңолуусу же бузулуусу жансыз нерселерге байланышпайт. Бир таш жолдо жатат, алып койсоң четте турат. Же жылдырып койсоң жолдун ортосунда турат. Жашоодун өзгөрүүсү, жакшыруусу бул жансыз нерселердин себебинен эмес. Жашоодун өзгөрүүсү жана оңолуусу жандуу нерселерге байланышат. Жандуу жаныбарлар булар да экиге бөлүнөт. Акылдуу жана акылы жок болупчу. Кээ биркилери акылдуу, кээ биркилери акылы жок. Бирок адамдар мынтип ойлойт экен, акылдуу жаныбар эмне десе бардыгы жоона адам деп жазат экен да. Акылдуу жаныбар эмне десе бул адам дейт экен да. Акылы жок жаныбар эмне десе башка жаныбарлар, уй, кой, арыстандарды акылы жок жаныбар деп айтат экен. Бирок урматтуу бир туугандар, акылдуу эмне десе айбандардан өзгөчөлөнгөндөр акылдуу болот. Бирок айбандарга окшошуп калгандар булар акылдуу болбойт. Себеп экөөсүнүн жашоодо ролу окшош эле болуп жатат. Ошол үчүн уламалар айтат, жаныбарлардын жашоодогу чоң кыйынчылыгы, ой, проблемасы курсагында дейт. Ар бир жаныбардын ой максаты, кыялы некен курсагын тойгозуп, көбөйүп, эс алып жата берсе экен да. Ар бир жаныбар ушул максатта жашайт экен. Кой дагы ушул максатта көбөйөт экен, курсагын тойгозот экен, эс алат экен. Эрте менен жайытка чыгарасың, жайылып оттойт, чуркап, койчу тоссо макул болбойт, эптеп курсагын тойгозгондон кийин жатып алуктайт экен. Эми айдай албай кыйналасың да. Ошондуктан бул бар бир жаныбар ушундай экен. Токойдогу, тоодогу, түздөгү үй жаныбары, жапайы жаныбар бардыгы ушинтип эле жашап келе жатат да. Эми адам заты ушунан өзгөчөлөнүп жашаш керек экен. Тагыраак айтканда, адам затынын канткенде мен үй бүлө бала чакка багам, канткенде мен көбөйөм, канткенде мен эс алам. Ушул үч нерсени эле ойлонуп калбаш керек экен да. Бул үч нерседен чоңураак маселе бар, ошону ойлонуш керек экен да. Мындай деп жеңилирээк түшүндүрсөк, бул дүйнөдө канткенде мен чыныгы адам болуп жашаймын. Канткенде мен ошол чыныгы адам болуп жашоомо сооп алып, акыретте дагы ийгиликке жетем деген ойдо жашаш керек экен да. Мына ошондо адам түшүнө алат, адам акылдуу десе болот. Эмне үчүн? Себеби ал адам бул дүйнөдө чыныгы адам кандай жашаш керек болсо, ошону аракеттенип жатат. Өлүмдөн кийин түбөлүктүү жаннатка киришти ойлоп жатат да. Эми караңыз, урматтуу бир туугандар, бүгүн дүйнөдөгү адамдардын бардыгы ушул ойдо жашабай эле да. Ооба, жашап жаткандар бар. Мен бул дүйнөдө чыныгы адам катары жашайын. Эч бир адамга зыяным тийбесин, башкаларга менин пайдам тийсин. Эч бир адамга капа кылбайын, башка адамдардын көңүлүн көтөрөйүн. Аллахтын алдында пенде кулу болуп, Алланын буйругун аткарып жашайын деген адамдар бар. Бирок баары ушундай эмес экен да. Эми караңыздар, Алла субханаху ва таала адам затынын өзгөчөлүгүн ушуга койгон. Бул дүйнөдө качан адамдар Алланын кулу болуп, чыныгы Алланын пендеси болуп, ынтымак менен биригип, динде жашай турган болсо, Аллах Таала алардын курсагынын проблемасын чечип коюуга вада кылган да. Лау анна ахлал кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракатин минас-самаи вал-ард. Аллах Таала айтат, эгерде бир айылдын эли ыймандуу болуп, жана такыба болуп жашаса, ыймандуу дегени ыйман келтирип Аллага ишенип, ваттакау такыба болуп дегендин мааниси бул пайгамбар алейхиссаламдын жашоосу менен жашай алса. Ал кандай? Сиздин ахлагыңыз пайгамбар алейхиссаламдын ахлагына окшош. Эгер кичине түшүнбөгөн, адеби жоктор, илими жоктор сизге туура эмес мамиле кылса, кечиресиз, жылмаясыз.
башкаларга жакшылык жеткизүү үчүн өзүңүздү кыйнайсыз да. Пайгамбар сам ахлак ушул эле да. Пайгамбар сам жаңы пайгамбар болгондо үйүнө келип айтты: "Хашиту ала нафси." Мен коркуп жатам, мага бир нерсе боло тургандай. Жабраил алейхиссалам келип пайгамбар самга вахий кылганда биринчи вахийни Икра сүрөсүнө катуу коркуп кетти. Эмне болуп жатат? Себеби пайгамбар алейхиссалам биринчи вахий келип жатат. Биринчи ирет Жабраил алейхиссаламды көрүп жатат. Бул эмне деген нерсе деп түшүнө албай калганда үйүнө барып Хадича энебизге айтты да: "Мен кыйналып жатам. Өлөмбү, бир нерсе боломбу деп коркуп жатам" дегенде Хадича энебиз айтты: "Жок, эч качан сизге кыйынчылык келбейт. Себеби сизде кедейлерге жардам бере турган, туугандар менен жакшы мамиледе боло турган, кырсык кокустукка түшкөндөрдү колунан жетелеп көтөрө турган, жетимдердин башын сылай турган сыфаттарыңыз бар. Ошондуктан бул сыфаттуу адам бул дүйнөдө кырсыкка кабылбайт, кыйынчылык келбейт сизге" деди. Хадича энебиз мусулман боло элек. Али пайгамбар алейхиссалам аны дават кыла элек. Пайгамбар өзүнүн пайгамбар экендигине, жаңы пайгамбар болгондо коркуп турган мезгилинде эмне деп атат? "Сиз мына ушундай элдерге жакшылык кыла турган сыфатыңыз бар эле" деди. А мындай адамга Аллах Таала мусибат, кыйынчылык жөнөтпөйт деди. Ошол үчүн такыба болуп жашоо дегени пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн тартипте жашоо. Ахлак кулк мүнөзүбүздү пайгамбар алейхиссаламга окшотобуз. Бүт алсыздарга жардам беребиз дагы. Эмне кылабыз? Залым, башкаларды кыйнаган залым зулумдарды колунан кармап токтотобуз. Андай кылбагының, сен ырайым кылгының депчи. Пайгамбар сам ахлагы ушул эле. Алсыздарга пайда жеткизет. Ал эми башкаларды инсапка, адилеттүүлүккө чакырат эле да. Абу Бакр Сиддик радияллаху анху халифа болгон күнү элге чыгып бир сөз айтты да. Менин башчылыгымдын эрежеси эң кор болгон, төмөн болгон адамдын укугуну көтөрүп, мен эң бийик инсан кыламын. Мен алсыздар менен биргемин. Ал эми башкаларга зулум кылып, башкаларды кордогон инсандарды төмөнгө түшүрүп, адилеттүүлүк алып келем деп айтты. Пайгамбар сам ахлагы ушундай эле. Экинчи пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эл менен болгон мамилеси ар бир адамга жакшылык кылат эле, эч бир адамга жамандык кылбайт эле. Пайгамбар самдын үйдөгүлөр менен болгон мамилеси. Караңыз, пайгамбар алейхиссалату вассалам бир жолу эмизген энеси келгенде үстүндөгү кийимин салып жерге, ошонун үстүнө отуруңуз, мынанын үстүнө отуруңуз депчи. Биз өзүбүздүн энебиздин астына кийимибизди салып бере алдыкпы? Кийим болбосо дагы төшөк салып бердик, эне ошого отуруп алыңыз деп. Же кийимибиздин үстүнө байкабай отуруп алса, менин көйнөгүмө отуруп алыпсыз деп жулуп алдыкпы? Пайгамбар сам ахлагын караңыз, өзүнүн кийип турган кийимини чечип, ошонун үстүнө олтургузуп сыйлап атат. Ал кайсы энеси? Сүт берген энеси болчу да. Энесине, ата энесине ушундай мамиле кылат эле. Аялдарына кылган мамилеси, Айша энебиз айтат, пайгамбар алейхиссалам бир жолу да колу менен аял затын урган эмес депчи. Кол барбы биздин арабызда аял затына тийбеген? Чыныгы жашоо ушул. Эгер биз ушул жашооду тандасак барго, Аллах вада кылып атат. Ыйман келтиргиле, пайгамбар сам жашоосу менен жашагыла. Ла фатахна алейкум. Кайсы бир айылдын эли ыйман келтирип, мына ушундай жашооду тандаса, ла фатахна алейхим. Ачып салабыз аларга асман жерден берекелерди. Мына береке келе берет, мына береке келе берет. Быйыл эле жылы жаңылыктарын угуп атабыз, кандай маселелер болуп кетти. Таласта эгинди экинчи жолу эгип жатат деп уктук. Кайсы бир жерде чиркей басып кетти, кайсы бир жерде сел басып кетти. Эми түшүмгө жетели дегенде жамгыр басып кетип жатат. Эмне үчүн? Себеби урматтуу мусулман бир туугандар, биз Аллах көрсөткөн жашооду тандап, пайгамбар сам жашоосу менен тандасак, үйдүн ичи тынч, эл менен болгон мамиле тынч. Эми биризин эмне кылабыз? Жашообузга керек боло турган ырыс канча-мынча керек нерселерди Аллах жеңил кылып берет. Себеби алардын бардыгы Аллахтын колунда. Аллах эгин чыгарбаса, ким чыгарып берет? Жамгыр жаабаса, суу болбосо, каяктан чыгарып берет? Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, Алла айтып атат. Эгер силер ушинтип жашай турган болсоңор, ыйман келтирип, такыба болуп, пайгамбар сам жашоосу менен жашасаңар, пайгамбар сам жашоосу дегенде биз 5 нерсени көңүлгө алышыбыз керек. Биринчиси, ишеничибиз, ыйманыбыз пайгамбар сам сахабаларга окшош, ибадатыбыз, намаз, ороза, зекеттерибиз жайында, зекетибизди беребиз, ибадатыбызды кылабыз.
эл менен болгон мамилебиз, үй бүлө менен болгон мамилебиз жайында болот дагы. Анан өзүбүздүн кулк мүнөзүбүз, сабырдуулук, жөнөкөй, текебер болбогон, көп кетпеген сыфаттар менен жашасак, Аллах жашооңарды жеңил кылып коем деп атат. Ошол үчүн жаныбарларда бул сыфат жок экен да. Жаныбарлар ыймандуу болуп кетпейт экен, такыба болуп кетпейт экен, муамалат эл менен жакшы мамиле кылбайт экен. Жаныбарларда жок болгондуктан алардын проблемасы курсагын ичине кирип кетет экен. Кантип курсак тойгосом дейт экен да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, кайсыл инсандын курсагы проблема болсо, анда ал инсан башкаларга зулум кылат. Арыстан курсагын ойлогондон кийин эликтин баласын жеш керек болот. Мышык курсагын ойлогондо чычканды кармаш керек болот. Бүркүт курсагын ойлогондо чымчыкты кармаш керек болот. Эмне үчүн? Өзүнөн кичине алсыз күчү жетет. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, чыныгы мусулман, чыныгы адам болуп жашаган адам бул дүйнөдө курсагын проблема кылбайт экен да. Эмнени проблема кылат? Чыныгы адам болуп жашашым керек. Макул курсагым ач болсо ач болсун депчи. Кайсыл адам дин менен жашай турган болсо, Аллах Таала, кайсыл шаардагылар Аллах Таала кыяматка чейин берекени берип салат да. Бул Аллахтын уадасы да. Бир убакта Медина менен Мекке шаары чөл эле, адамдары ачка эле. Эч нерсеси жок, эгин өспөгөн, мөмө бышпаган жер эле да. Бүгүнкү күнү караңыз, ошол жерлер дагы деле чөп өспөйт, дагы деле эгин жок. Бирок бүткүл дүйнөдөгү бардык мөмө жемиштер бар. Оюңузга, кыялыңызга кайсы мөмө келсин, ушул мөмө Меккеде бар бекен деп карасаңыз базарынан табасыз. Ал кайсыл мөмө оюңузга келбесин, барсаңыз Меккеде турган болот. Кыргызстандын ат башынын балы бар бекен десеңиз Меккеден табасыз. Араңызда алып баргандар да болушу мүмкүн, сатамын депчи. Кыскасы дүйнөнүн кайсы жеринде кандай мөмө өссө, ошо Мекке Мединада таба аласыз. Алла ушундай берекелүү кылып койду. Эмне себептен? Өспөсө эч бир нерсе. Себеби урматтуу мусулман бир туугандар, ал жердеги адамдар бүткүл адамзатын ойлоп жашады да. Медина шаарыны ушундай берекелүү кылып койду. Бир жылда курмасы 2 жолу бере турган болуп калды. Бир жылда курма 2 жолу бере турган болуп калды. Медина шаары ушундай тынч, кырсык болбой турган болду. Кыяматка чейин Мединада жер титиребейт. Эптеп үй куруп коюңуз 100 этаж болсо дагы бирок титиребейт. Пайгамбар сам айтты, Мекке Мединада жер титиребейт. Кырсыктан сак болду. Мекке Мединада сел болбойт эми. Кыяматка чейин Мекке Мединада не болбойт? Уруш болбойт. Дажжал дагы кире албайт. Кыяматка жакын бүткүл дүйнөнү тополон кылган бир бузуку чыгат. Ошол дагы Мекке Мединадага барып буза албайт да. Медина шаарына барсаңыз, сезесиз, тынч шаар да. Мындай бир карасаңыз, элинин баары иштебеген, бекерчидей көрүнөт, түз жүрөт да. Эмне үчүн? Себеби сахаба радhiyallahu анхумдардын жашоосунда бир канча жакшы сыфаттар бар эле. Ошол сыфаттарды алгандыктан кыяматка чейин берекени Аллах Таала ошол жерге төгүп салды. Аллах Куранда сахабаларды, Мединадагы ансор сахабаларды баяндап атат да. Ансор сахаба дегени Мединага көчүп келген инсандарды, дин үчүн көчүп келген инсандарды, же болбосо илим алам деп келген инсандарды, пайгамбар алейхиссаламга келген инсандарды күтүп алып, чайын берип, курсагын тойгозуп, үйүн берип, илимини берип туруп, үйүнө узатып койгон сыфаттары болгондуктан Аллах Куранда аларды мактады да. Валлазина табавва'уд дара вал иман. Ушундай адамдар бир жерде, бир даарда, Мединада жайгашкан жана ыйманды өздөрүнө бекем туткан. Биринчи алардын ою ыйман эле дейт. Ал инсандар ушундай эле юхиббуна ман хаджара илейхим. Кимдер аларга келип калса, хижрат кылып көчүп келип калса, же бир илим алам деп пайгамбар сама келип калса, юхиббуна, алар жакшы көрүшөт. Эмне кылат эле? Эгер ошол Мадинада келген анча-мынча мухажирлер бар эле, Меккеден келип жашагандар бар эле, аларга пайгамбар алейхиссалам жакшылык кылып койсо, көрө албастык кылбайт эле дейт. Биринчи сыфаты, дин илимин издеп, дин үчүн Мединага көчүп келгендерди жакшы көрөт эле. Экинчиси, аларга көрө албастык кылбайт эле. Вала яжидуна фи судурихим хажатан мимма уту. Меккеден келип Мединада жашап калган Абу Бакир, Умар, Усман радhiyallahu анхуларга кадыр бар, абырой берилип калса, мал мүлк, байлык берилип калса, көрө албастык кылбайт эле. Неге булбай атат? Неге буну сыйлаш керек? Неге бизди сыйлабаш керек? Дебейт эле дейт. Тескерисинче, көчүп келгенде ушунчалык жакшы көрүп, аларга берилген, Аллах тараптан берилген даражаны көрө албастык кылбастан,
Не кылат эле? Ю'сируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Өздөрүнөн, үй бүлөсүнөн, балдарынан келгиндерди артык кылат эле. Сен дин үчүн келгенсиң. Сен Мединага келдиң, дин үйрөнөмүн деп. Өзүнөн балдарынан артык коюп, өзү муктаж болуп турса дагы силер алгыла Алланын коногусуңар деп жашайт эле. Ошол үчүн кыяматка чейин береке болуп калды да. Эгер урматтуу мусулман бир туугандар, биздин жашообузда да ушул болсо, биздин шаарыбызга, биздин өлкөбүзгө кайсы бир адам дин илимин издеп келип калса, илим алам деп келип калса, же дин үйрөнөм деп келип калса, ал макул бир күнгө келсин, макул 10 күнгө келсин, макул 5 жылга келсин, айырмасы жок. Динге байланыштуу келип калса, ошолор жакшы көрүшүбүз керек экен. Бул адам дин үчүн келип атат биздин шаарыбызга. Эми эмне кылыш керек? Ошол адамга көрө албастык кылбастан тескерисинче мүмкүн болушунча колубуздан жардамыбызды бере турган болсок, Аллах Таала эмне кылат? Биздин атыбызды да кыяматка чейин калтырат да. Ушунчалык Медина шаарына береке берилип калды, кыяматка чейин калып калды да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Мединада жер титиребейт, Мединага дажжал да кирип уруш кыла албайт. Меккеде жер титиребейт, Меккеге дажжал да кирип уруш кыла албайт да. Болду. Кыяматка чейин болду. Ал жакта баягы не деп, сейсмология деген эмени иштетпей эле койсо болот да. Жер титиреп анан бир нерсе болуп кетет деген маселе жок. Болду, бүттү. Не үчүн? Себеби ал жердеги ата бабалар дин менен жашап, башкалар үчүн мээнет кылгандыктан Аллах субхана ва таала Куранда мактап койду да. Ушул аяттын түшкөнү туурасында уламалар айтат. Bir adam Medinaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip kalat. Күнүгө Peygamber aleyhissalatu vesselam куптан намазынан кийин Allah'ın konoğu var, kim үйүнө alıp кетет дейт эле. Мединага Peygamber aleyhissalamга илим алган адамдар келет эле. Kim Allah'ın konoğunu alıp кетет дегенде сахабалар мен алып кетем деп бөлүп, үйүнө алып барып, кечинде жайын берип, курсагын тойгузуп, эртең менен багымдат намазына кайта алып келет эле да. Адаты ушундай эле сахабалар. Peygamber салам сурайт эле. Жанагы келген адамдардан, Мединалык бир туугандарыңар кандай экен, силерди кандай күтүп алды десе айтат эле: Алхамдулилла, жумшак төшөгүнү берди, жылуу таттуу тамагын берди. Аны менен биргеликте үйгө апарып бизге сүрө үйрөтүп койду, бизге хадис үйрөтүп кой деп эртең менен багымдатты айтып берет эле да. 3 нерсеге мээнет кылат эле мединалык сахабалар. Биринчиси курсагын тойгозот эле, экинчиси жайыны берет эле, үчүнчүсү билгенинче илимин да жардам берет эле да. Ошентип күндөрдүн биринде куптан намазында Пайгамбар алейхиссалату вассалам ким Аллахтын коногун алып кетет деди. Ал күнү жалгыз бир адам бар экен. Бир сахаба күндө ниет кылат экен, мен алып кетем деп, бирок үйүндө эч нерсе болбой калат экен да. Ошол күнү мен алып кетем деп тура калды. Пайгамбар алейхиссалам берди. Үйүнө барып келинчегин айтып атат. Үйдө эмне бар десе, үйдө эч нерсе жок. Балдарга деп дайындап койгон бир аз тамак бар. Сизге да мага да жок. Балдардын эле тамагы бар дегенде баягы сахаба айтты: балдарды акырын уктатып кой, балдар уктасын. Балдарга деген тамакты конокко берелик. Мен бир конок алып келдим Алланын коногунан. Илим издеп, дин үчүн Мединага келген адам экен. Ушуну бир сыйлап калалы бүгүн. Экинчиси, тамак койгондон кийин шамды оңдоймун деп өчүрүп сал. Себеп конок уялып жей албасын, аз тамак экен. Мен жегендей болуп тыкылдатып турам, коногу жеп алсын деди. Айткандын баарын кылды. Аялы балдарын акырын уктатып койду. Тамактап келип койду. Эми тамакты жей баштаганда аз тамак да конок жей албайт. Алың деп отура берсе да болбойт. Шамды оңдомуш болуп өчүрүп койгондо тыкылдатып турду. Үйдүн ээси наргы жеп алды да. Эртең менен багымдат намазына мешитке келсе Пайгамбар салам жылмайып күлүп турат. Аллах силердин келинчеңер экөөңөрдүн кеч кылган ишиңерден разы болуп, мага бул аятты түшүрдү. Ю'сируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Өздөрүнөн башкаларды артык коет, эгер өздөрү муктаж болуп турса дагы. Мына ушул сыфат сахабалардын сыфаты, урматтуу бир туугандар. Келиңиздер биз дагы ушундай кылалык. Дин илими ушундай берекелүү нерсе, кайсыл жерге барса байлыкты ээрчите барат, тынчтыкты ээрчите барат да. Дин ушундай нерсе, кайсыл жерден кетип калса, ошол жерде проблема башталат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биздин өлкөбүз алхамдулилла дин болуп, ошону сөнүн көптөгөн тынчтыктар, берекелер келип жатат. Аллах Тааланын берекеси бул.
Мекке Мединадагыдай эч нерсе өспөсүн, бирок кыяматка чейин Аллах береке бере берет эгер дин менен жашай турган болсок. Себеп Аллах өзү вада берип атат. Лау анна ахлал кура, эгер бир айылдын эли ыйман келтирип, пайгамбар эсам көрсөткөндөй таквалык жашоо менен жашай турган болсо, ла фатахна алейхим, албетте сөзсүз ачып салабыз аларга асман жерден берекелерди. Бизге асман жерден берекелер ачылып кетет. Бир завод курулбаса дагы Аллах алып келе берет. Канча жылдардан бери жашадык, заводубуз жок эле. Наоборот, заводдорду бузуп саттык. Заводубуз жок, жакшы жашап атабыз. Бир адам Америкадан келип, Кыргызстанды кыдырып, айланып чыккандан кийин айтты да. Өтө келечектүү өлкө экен деди да. Неге десе, айланып көрдүм, эч бир мындай бир өнүгө турган нерсе көрбөдүм. Бирок бүткүл элдин жашоосунда өнүккөн мамлекеттеги нерселерди көрдүм дейт да. Чындап эле карасаңыз, бүгүн Американын машинесин Кыргызстанда баалабайт экен. Өткөндө бир машина алуучу менен отуруп калып, кайсы мамлекеттин машинесине болот, Америкадан көп машина келип атат, эмне болот десе, Американ машинеси болбойт дейт. Даже бир машина чыгарбайбыз, еще тоготпойбуз Американ машинесинчи. Болбойт Американ машинесин, жаман ал дейт, таларактайт, алдырайт дейт да. Демек айтып атат, Аллах диндин берекетинен ушундай бир силерге тынчтык берип атат, адамдар жашоосу менен ойлонбойт да. Эми Европага суктанып жашайт экен да көп адамдарчы. Өткөндө бир адам айтат, Европадагы адамдар өтө кыйын экен. Бир адам менен сүйлөшүп калып айтты, эмне үчүн Европа өлкөлөрүндө көп адамдар өзүн өзү өлтүрүп жатат десек, себеби дейт, алардын жашоосу сатылып кеткен дейт. 10 жылга жашоосун сатып кол койгон экен, машина алган экен. 10 жыл машинеге иштейт экенсиң, ооруганың күнү иши 10 жыл иштейт экенсиң. 10 жылдан кийин машинеңди чыгарып башка машина алышың керек экен. Ушинтип өзүнүн жашоосун алдын ала сатып жүргөн экен да. Биз кааласаңыз ишке барасыз, кааласаңыз барбай коесуз. Договор түзүп да обедте барасыз. Эртең саар менен саат 8-де келип ишти баштаймын дейбиз, обедте келебиз. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз ишке чыкпай койсок, полияга барбай койсок, эч ким айтпайт экен да. Неге чыкпадың депчи. Настроенияга карап иш кылабыз бизчи. Урматтуу мусулман бир туугандар, Европадагыдай иштеп дагы ачка калып атат. Биз иштебей эле байып атабыз. Бунун бардыгы Аллах Таала диндин берекетинен берип жатат. Ошол үчүн биз дагы ушундай ниет кылалык. Мен колумда канчалык мүмкүнчүлүгүм болсо, жашоомдо канчалык мүмкүнчүлүгүм болсо, иншалла сахабаларга окшоп, үй бүлөм менен иншалла динге кызмат кылам деген ниет боло турган болсо, Алла Мекке Мединадагыдай берекелерди берет. Ошол доордо Мединада, Меккеде бир дагы гостиница жок эле, бир дагы столовой жок эле, урматтуу мусулмандар. Ар бир мусулмандын үйү жатакана болчу, ар бир мусулмандын үйүндөгү тамак аш келген адамдардын, жолоочулардын, мусафирлардын тамагы болчу. Мына ушул нерсени биз көрүп чоңойдук. Азыр бир аз азайып кетти. Мына аксакалдар отурасыздар, барыңыздар билесиздер. Жайлоолордо жүрүп калсак, айылдарга жүрүп калсак, биз каяктан тамак жейин деп ойлобойт болчубуз. Бирөөнүн үйүн тыкылдатып кирип барабыз, чай ичип чыгып калабыз. Ишиң жок, ал ким экен тааныбайсың деле. Эгер бир кошунабыздын үйүнө бир конок келип калса, бүт кошуналардын баардыгы тамак көтөрүп кирет болчу. Биздин кошунанын үйүнө конок келген турбайбы? Биз дагы биздин берешендигибизди көрсөтөлү деп. Ушул сыфаттар бул биздин ата-бабаларыбызга дин аркылуу келген, калып кетпесин, таштап атпайлык. Анан кийин биздин урпактарыбыз сасетин тааныбай жүрбөсүн, урматтуу мусулмандар. Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.